Саламатсыздарбы? Биз президенттикке талапкерлер менен таанышууну улантып жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз президенттикке талапкер, ишкер, агартуучу Кубан Чороев. Саламатсызбы, Кубан мырза? Азыркы учурда эң көйгөйлүү маселелердин бири бул ушул турак жай маселеси. Сиздин программаңызда дагы булдан мындай чоң басым берилиптир, буга жазылыптыр. Ошонун чечүү жолдору кандай сиздин оюңузча? Эгер бул проблема жөнүндө белгилеп кетсем, Кыргызстанда 30, бул официалдуу расмий статистика, Кыргызстанда 30 миллион квадрат метр турак жай жетишпейт. Бул деген эмнени билдирет? Эгер биз Кыргызстандын эле стандартын алганда ар бир кишиге 12 квадрат деген норманы алган күндө деле бүгүн Кыргызстанда 2,5 миллион адам турак жайга муктаж дегенди билдирет. Бүгүн Кыргызстанда банктардын ресурстары, мамлекеттин ресурстары ушул 2,5 миллион квадрат, 2,5 миллион адамга турак жайды ыңгайлуу жол менен сатып бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Мамлекеттик ипотекалык программа деген бар. Бул программада 7-8 миллиард сом 7 жылдан бери бөлүнгөн. Ушул 7 жылдан бери ушул программа менен мамлекет банктар аркылуу 4,5 миң кишини гана, жаранды гана турак жай менен камсыз кылууга жетишти. 4,5 миң киши. А биз 2,5 миллион кишиге турак жай менен камсыз кылышыбыз керек. 1%-дагы жок. Жок. 0,0% да. 0,0%. Ошондуктан дүйнөлүк практиканы алганда, мисалы Европа мамлекеттеринде, Германияда, Австрияда, Норвегия, Швеция деген скандинав мамлекеттеринде, Дания мамлекеттеринде турак жай маселесин кооперация жолу менен гана чечишкен. Бул Европада кеңири таралган жол. Анткен себеби, мен жана айтып кеткендей, бул маселени чечүүгө мамлекеттин дагы, финансылык уюмдардын дагы каражаты жетпейт, ресурсу. Масштаб жок. Бирок кооперациянын масштабы менен, толугу менен 2,5 миллион кишини турак жай менен камсыз кылса болот. Кооперация жөнүндө сөз кылаардан мурда эмне үчүн ипотекага сиз басым жасабайсыз? Ошол турак жай маселесин чечүү жолу ошол жол деп айтып келе жатышпайбы? Ипотека, мен айтып кеттим, ипотека менен болгону 28 жылда 15 миң киши гана турак жай менен камсыз болгон. Ипотека аркылуу. А биз бүгүн айтып атабыз 2,5 миллион кишиге керек деп. Демек, Кыргызстанда башка модель, альтернативалык бир гана модель бар, масштабы чоң. Элдин баарын турак жай менен камсыз кылса болот. Бул кооперация модели. Европалык модель. Бул модельди биз 2,5 жыл мурун баштадык. Ушу 2,5 жыл ичинде мен ушул кооперативдин кеңешинин төрагасы катары айта алам расмий статистиканы. Биз кооперативке 1000ге чукул адамды мүчө кылдык. Биздин турак жай кооперативке 1000ге жакын адам мүчө болду. 130га жакын адамды биз турак жай менен камсыз кылдык. Жума сайын биз квартира алып берип атабыз ошо мүчөлөрүбүзгө. Бул европалык модель бизде иштей баштады. Мунун бир сонун жакшы жери бар. Канча мүчө кооперативке мүчө болбосун, бардыгын ушул модель менен турак жай менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк бар. Ушул 2,5 жыл ичинде эле башталар менен бысмылда дегенде эле биздин турак жай кооперативи
ушу пайлык төлөмдөрдүн суммарына 1,5 миллиардка жакын сумманы аккумуляция кылдык. Ушу 1,5 миллиардка жакын суммага 130 квартира алып берип атабыз. Бул деген эң ийгиликтүү иш болду деп айтканга негиз бар. Сиз айтып кеттиңиз, 1000ге жакын мүчө ошол кооперативде деп. Сиз ошондой кепилдик бере аласыздарбы? Сөзсүз түрдө ошол 1000ге жакын адам үй менен камсыз болот деп. Бул биздин кооперативдин модели илимий негизделген. Буну биз өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. Бул деген Европада, ошо Германияда ойлоп табылган модель. Мисалы, Германияда 2000ден ашуун турак жай кооперативдери бар. Ар бир 4-чү Германиянын жараны кайсы бир турак жай кооперативдин мүчөсү болот. Немистин баласы 18ге чыкканда милдеттүү түрдө анын ата-энеси бир кооперативден үй алганда ошол кооперативге жетелеп барат баласын, мүчө кылат. Ал баласы акырындан 50-100 евродан, 200 евродан айына ошо кооперативге төгө берет. 26-27 жаш болгондо ал өзүнүн турак жай маселесин чечкен. Бизде дагы канча киши кооперативге мүчө болгон болсо, ошонун бардыгы турак жай кооперативиндеги уставдагы эрежелерди аткарган болсо, ошонун бардыгы турак жай менен камсыз болот. Ошол кооперативдин механизмин айтып берсеңиз, кайсы жолдорду таап сиз ошол үй менен камсыз кылуу аракетин жүргүзөсүз? Биздин кооперативде жөнөкөй эле эрежелер бар. Бизде кооперативде 2 программа бар. Биринчи программа кимдин ала турган үйүнүн 35% бар болсо, алар кезекке автоматтык түрдө туруп калат. Бул мүчөлөр болжолдуу 1,5 жылда алардын кезеги келет үй ала тургандар. Экинчи программада элдин бардыгында баштапкы 35% жок. Бир 70-80%га жакын мүчөлөрүбүз, көбүнчөсү бул бизде миграцияда жашап аткан, багы туруктуу айлык алып атат да ай сайын. Мисалы 50-60 миң, 70 миң рубль. Мисалы үй бүлөдө 2 киши иштесе 100 миң рубльдин тегерегинде алган үй бүлөлөр бар. Эгер ошол үй бүлөлөр бизде көбүнчө мүчө, алар ай сайын бизге пайлык төлөмдөрдү жазай берет. 20 миңден, мисалы 20 миңден ай сайын айлык алганда пайлык төлөм айлыктан 20 миңди которуп турган болсо кооперативге, ал 3 жылда 2 миллиондук үй алат. Бирок 3 жылдын ичинде ал болгону 700 миң сом төгөт да. Бир 3төн 1 бөлүгүн эле. Бул деген эң ыңгайлуу жол да. Билинбей 3 жылда батирлүү болуп калып атат. Муну ошол кооперативдин механизмин биздин ошол ашар менен салыштырса болобу? Анткени бири-бири менен жардам берип үй кургандай болуп атат да. Албетте биздин кооператив башка жактан башка жактан ресурстарды албайт. Бул кооперативдин гана мүчөлөрүнүн акчасына биз бири-бирибизге үй алып берип атабыз да, жардам кылып. Албетте сиз туура баамдап кеттиңиз, ашар деп. Бул биздин кыргыздардын канында бар нерсе. Эң биринчи кооперация, мисалы тарыхта айтат, биринчи кооперация Англияда жаралган. Анан Европага өткөн деп. Бул 1873 жылы Англияда жаралып атат да биринчи кооперативдер. Бирок кыргыздын, көчмөн кыргыздардын уруу дагы бул кооператив. Илгери малдын бардыгы уруунуку болчу. Бул баланчаңкы деп бөлүшкөн эмес. Бул кооперация. Мисалы ашар шерине биздин мына той деген дагы бул дагы кооперация. Бул нерсе бизде каныбызда ата-бабалардан келе аткан нерсе. Кооперация жолу. Ошондуктан бул бизде мындай динамикалык жакшы өнүгүп келе атат да. Биздин дагы жакшы бир жерибиз, биз Россия менен Казакстандагы кооперативдер менен партнербуз. Биз бүгүнкү күндө бир гана Кыргызстандан ушу кооперация жолу менен
Россиядан дагы, Казакстандан дагы кыргыздардын мигранттарына үй алып бергенге жардам берип атабыз да. Кыргызстанда гана эмес, башка мамлекеттерде деле. Россияда, мисалы Россияда, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Екатеринбургдан кыргыздарга ал жакта иштешип атат да. Аларга ыңгайлуусу, алар азыр батир алып, батирге төгүп атат да акчаны. А эгер кооператив аркылуу алган болсо, алардын төлөмү өздөрүнө кетип атат да. Бул мыйзамдуу болуп эсептелинеби? Анткени кооператив бул кыргыз кооперативи. Анан кийин кантип ошо башка мамлекеттерде сатып алууга мүмкүнчүлүк бар дегенде. Туура суроо. Маселен, Кыргызстандагы кооператив Кыргызстандын министри, юстиция министрлигинде катталган. Жана Кыргызстандан үй алам дегендер Кыргызстандын кооперативине катталышат да, мүчө болуп. Биздин Кыргызстан кооперативи Кыргызстанда кооперативдер жөнүндө мыйзамдын негизинде иштейт. Качан сиз биздин кооперативге мүчө болгон күндөн баштап, сиздин укуктар ошол мыйзамда бекитилген. Биздин устав ошол мыйзамга ылайыктуу жазылган. Ал эми Россиядан алам дегендер, алар Россиянын кооперативине катталат. Алар Россиянын мыйзамдары менен иштейт кооператив. Биз жөн гана партнер кооперативтербиз да, юридикалык жактан бөлөк, бирок партнер кооперативдер. Ошондуктан бул мындай ушу 3 мамлекетте Россия, Казакстан, Кыргызстанда ийгиликтүү иштеп атат да. Эгерде ошол турак жайдын чечүү жолу ошончолук идеалдуу болсо, эмне үчүн кооператив механизми бир гана Германия тараганда, башка өлкөлөрдө, мисалы биздин коңшу мамлекеттерде ондай тараган эмес? Биздин мисалы Советтер Союзунда Кыргызстанда дагы кооперативдер болгон. Алар курулуш кооперативдери болушкан. Мисалы биздин көптөгөн үйлөр, микрорайондогу үйлөрдүн бардыгын курулуш кооперативдери салган. Кийин Союз тараганда алар өздөрү ошо кооператив мүчөлөрүнө кайра менчиктерилип калып калды да, маселен. Бирок биз ошондо чоң ката кетиргенибиз. Ошол убакта мамлекет кайра кооперациялык кыймылды колдоп кетиш керек болчу. Колдогон жок, Ошол убакта кооперациялык кыймылды колдогон жок дагы, ошо кооперация бизде ушу 27 жыл биз кечигип калдык. Кооперацияны өнүктүргөндөн. Мына эми баштап атабыз, Кудай кааласа, бизде бир гана жол бар, ушу кооперация модели менен элдин бардыгын турак жай менен камсыз кылуу. Бул бир гана турак жай менен камсыз кылбастан биз канча деген ресурстарды аккумуляция кылып, ушу турак жайды алып берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп атабыз, экономикабызды дагы көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Сизге сын пикир айтышы мүмкүн да, элдер дагычы жок, классикалык түрдө ошол ипотеканы өнүктүрүш керек, пайыздарды түшүрүш керек, ошондо гана турак жай маселесин чечебиз деп айтышы мүмкүн да, башка бир кооперативди ойлоп чыкпайчы. Мен ипотекага каршы эмесмин, бирок анын мүмкүнчүлүктөрү, ипотеканын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Мисалы көрдүңүз да, 7 жылда мамлекеттик ипотека компаниясы 4,5 миң кишини гана камсыз кылды ресурс менен. Банк системасы 27 жылда 15 миң кишини гана камсыз кылды. Ал эми бизде 2,5 миллионду камсыз кылат. Биздин кооператив масштабы боюнча, ресурстардын чоңдугу боюнча чеги жок да. Кыргызстан бардыгы кооперативге мүчө болсо деле ушул модель менен бардыгы үйлүү болот да. Эми мамлекеттик ипотекалык компания өзүңүз каралжы. Алар ошол иштин башында биз биринчи кезекте ошол мугалимдерге, врачтарга, бюджетниктерге карата ошол жеңилдиктерди берип, ошол ипотека ошолорго арналат деп келгенде, бирок маселе чечилген жок. Мугалимдердин көбү айлык акысы аябай кыска, ошондуктан алардын ошол үй менен камсыз кылуу абдан чоң маселе болуп жатат да. Эгерде азыркы мисалы жөнөкөй тил менен айтканда врачтардын айлыгы менен мугалимдин айлыгы ошол кооператив аркылуу алар
чечсе болобу? Ошол суммасын айтып кетсеңиз. Канча мисалы төлөп туруш керек? Маселен, туура чечсе болот. Биз бүгүн жанагы аскер кызматкерлерин, бюджеттик кызматкерлерди ушу кооперация модели менен иштегенге, үй алганга бүгүн жолдорун караштырып атабыз. Аны үчүн эми маселен мындай болуп атат да, биздин кооператив бул деген ошол 1000 мүчөнүн кооперативи да. Бул кооперативдин ээси ошо мүчөлөр. Эл азыр биз жана 1,5 миллиардка жакын суммага квартира алып бердик деп этикпи? 130га жакын. Ошол 130 квартиранын азырынча алардын ээси ошол биздин кооперативдин мүчөлөрү да ошолордун акчаларын алып берген. Качан ал мүчө толугу менен төлөп бүткөндө анын менчигине өтүп кетет да. Бул граждандык кодексте бизде жазылган. Эми биз ушул кооператив өкмөт менен меморандум, кандайдыр бир келишим түзүшүбүз керек, меморандум. Бул меморандумда биз келишим түзүп, өкмөт бизге кооперативге кандайдыр бир жол менен пайшык болуп кириш керек, инвестор пайшык. Эми өкмөт үй албайт да, бирок өкмөттө иштегендер үй алат да. Анан ошондуктан өкмөт кандайдыр бир квотаны киргизет дагы, ошо квота менен бизге мүчөлөр кирсе, ошол эле врачтар, ошол эле мугалимдер, ошол эле күч кызматкерлери, ошол эле мындай кызматкерлер, бардык бюджет кызматкерлер ошо квота менен кооперативден үй алганга толук мүмкүнчүлүк, шарттар түзүлөт да. Эми бул деген келечектин иши. Менин максатым ушу 2,5 жылда бул кооперация модели иштейт. Мына биз реалдуу түрдө квартира алып берип атабыз деп айтканга мен ушу 2,5 жыл аракетимди кылдым. Кыргызстандын кыдырбаган региондору, айылдары калган жок. Биз мына кооперацияны агартуу жолу менен баштап атабыз да. Элге кооперация деген эмне үчүн бул жакшы экенин түшүндүрүү жолу менен жазып атабыз. Эми мен Куда кааласа биздин кооператив Кыргызстандын булуң бурчунда бардык элеттиктерге, шаарлардан үйлөрдү алууга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Мен ойлойм, биздин кооператив келечеги өтө кенен депчи, өтө кенен. Эми көрүүчүлөрүбүзгө күтүмдүк болушу мүмкүн го? Ошол кооперативге келген үчүн эмеге сиз чоң взнос кылыш керек деген сыяктуу ой болушу мүмкүн. Андай эмес да, туурабы? Жөнөкөй адамдар мындай орточо айлык менен деле ошол кооперативге мүчө болуп, үй алууга мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ооба. Ошол акча жагынан айтып кетсеңиз, кандай взнос болуш керек? Ошол убакыттын аралыгы качан ошол үй алууга мүмкүнчүлүк болот? Бизде кооперативде албетте бардыгы эле бекер эмес да. Кооперативде кирүү акысы бар. Биздин өнүктүрүү фондуна. Кооперативде киргенде өнүктүрүү фонду бар. Өнүктүрүү фонду деген бул биздин кооператив жөнүндө маалыматты элге жеткирүү ишин бизде консультанттар бар, алар жеткириш керек да. Алар эгер бекер иштебейт. Маселен мындайда негизи кооперативдер жаралгандан баштап принциптери бар кооперативдин. Бүгүн Бириккен Улуттар уюмунда дагы ушул принциптер, кооперациянын принциптери белгиленген. Ал жерде ар бир кооперативдин мүчөсү, ар бир коомдун мүчөсүн кооперативдин мүчөсү болууга үйрөтүш керек деген маселе бар да. Биздин кооператив дагы ушундай принципте. Биздин ар бир кооперативдин мүчөсү мыйзамга ылайыктуу, кооперация жөнүндө мыйзамга ылайыктуу биз маалымат бергенге, элге маалымат бергенге, элди окутууга милдеттүүбүз да. Бирок ошол консультанттарды акча төлөбөсө, анда алар иштебейт да, бекерчи. Ошондуктан ошо атайын өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Ошол өнүктүрүү фондунун эсебинен ошондо иштерди аткарабыз. Анан кирүү акысы бар, анан мүчөлүк акы бар.
Биздин кооперативдин дагы иштеген кызматкерлери бар да, юристтери бар, бухгалтерлары бар, администраторлары бар, айтишниктери бар. Ошонун баардыгы айлыкка иштейт да. Ошону каржылаш үчүн кооперативдин мүчөлөрү мүчөлүк акы төлөйт. Айына 2000 сом, 1000 сом программага көп эмес. Ошондо болгону кооперативдин мүчөсү 10 жылда бир 400 000 сомдун тегерегинде акча төлөйт экен да. А бирок 10 жылдын ичинде сиздин мисалы бүгүн бир 3 миллион сомго квартира алсаңыз, ал квартира 10 жылдан кийин анын баасы 5 миллион болуп калат да. Жылына 5%ке өсөт да. Эми кыймылсыз мүлк, недвижимость. Ошондо сиздин төлөгөн 400 000 сомуңуз мындай түйүндө эле калып калат экен да. Ал 2 миллионго кымбаттап атпайбы? Туурабы? Ошондо бул эч кандай ноль болуп калат да, сиздин жанагы орусча айтканда үстөк төлөмүңүз. Бул кооперативдин акысы да. Эгерде андай төлөмдөр болбосо, кооператив өсүп өнүкмөс эмес да. Ошол себептүү бизде эң минималдык төлөмдөр, анан бир дагы жакшы нерсеси бар. Биз жанагы справкаларды банктардан ипотека ала албай эле кыйналып жүрбөйбү? Доходуң алып кел, справкаң алып кел, карда иштейсиң, балаң карда иштейт, келиң карда иштейт, канча керешең бар депчи. Бизде андай документтер талап кылынбайт. Биздики мындай социалдык мындай проект десек болот да, бир гана паспорт менен эле кооперативге каттала беришет. Эгерде сиз ошончолук ийгиликтүү кооператив түзүп жатсаңыз, президенттикке эмне кыласыз барып дегенде? Албетте, сизде жакшы суроо бердиңиз да. Эмнеге менин негизги максатым ушу Кыргызстанда кооперацияны жайылтуу, көп өнүктүрүү. Менин программамдын негизинде кедейликти жоюу үчүн кооперацияны өнүктүрүү деген атайын бөлүм бар да. Бириккен Улуттар уюму жыл сайын 4-июлда кооперация күнүн белгилейт. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн мамлекеттерде кедейликти жоюуда кооперация эң чоң, эбегейсиз ролду ойнойт. Маселен, менин идеям мындай да, бизде ар бир айыл өкмөтү, ар бир айыл кооперация болуш керек. Бизде азыр эффективдүү эмес системаштыр. Бир гана турак жай эмес. Айыл чарба кооперациялар. Мисалы, бир айыл бир кооперативке бириккен болсо, илгери колхоз совхоздор болгон. Бирок алар багы мамлекеттик үстөмдүүлүктө, багы коммунисттик идеологияда болгон да. Бирок накта кооперациянын принциптери менен эркиндик, анткени кооперативдин ар бир мүчөсүндө пайына карабай бир добуш бар. Ошо айылдын эли ар бир кооперативке тийиштүү маанилүү маселелерди добуш аркылуу чечишет. Демократиялык принциптер бирде бар. Эми ошол айылда жер үлүштөрүн бириктирсе болот, техникаларын бириктирсе болот. Демек, кооператив болгондон кийин мамлекеттерде, дүйнөлүк финансылык уюмдардагы бул кооперативдерге жардам берүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Финансылык, каржылык бардыгы. Ошол айылдарда бир гана айыл болбостон, айылдын ичинде кооперативдик, айылдык кооперативдик дүкөндөр болот. Ал дүкөндөрдө мисалы күнүмдүк оокат тамак аштар ошо чыгып аткан кооперативден өз наркына сатылат да. Биз ушул жол менен Кыргызстанга арзанчылык алып келе алабыз. Мен көптөгөн кооперация боюнча эмгектерди окуп чыктым, билесиздерби? Ленин 24-жылы январь айында
ал адан кийин 6 айдан кийин каза болуп калды да. Ошондо Правда гезитине о кооперации деген макаласын жарыялаган да. Ошол жерде ал социалисттик мындай түзүмдү кандай көрөт бардыгын жазган. Ал эркин кооператорлордун биригүүсү социализмге алып келет деп жазган да. Бирок кийин Сталин коллективизация кылып мындай эркиндикти жоюп салды да. Ооба. Эми болсо менин идеямда болсо бул калайбы ошол айылдарда эми баягы коллективизацияда эмес, өз каалагандар ушундай кооперация идеясына бириксин. Эми эмне кереги бар? 50 соттук жериң менен ошол жерге башыңды байлап коюп, ошол айылга кооперативке үлүшүң менен кошул, ал жерди иштетсин. Андан кийин сен адан арзан продукция аласың биринчиден, экинчиден ошодон пайда түшкөн пайда сага автоматтык түрдө эле түшөт да. Ошондой системаны киргизүү Кыргызстанга, анан ошо менен бирге эле бул турак жай кооперациясын өнүктүрүү бул Кыргызстандын экономикасын бир топ көтөрүлүшүнө алып келет. Бул эми ошо мамлекет деңгээлдеги саясат да. Албетте. Баштаган чоң долбоор деп айтсак болот. Ооба. Ошонун негизинде ошол кооперативди өнүктүрөйүн деп жаткан турбайсызбы сиздин багыңыз? Албетте, мен кооперациялык кыймылды Кыргызстанда чоң деңгээлге, масштабтуу деңгээлге жеткирүү. Регионалдык деңгээлде. Албетте. Мамлекеттерде ошол үлгү алыш мүмкүн да. Ооба да. Ооба. Биз эмне мен бир эле нерсеге ишендим. Бул кооперация гана мамлекетти өнүктүрүү ушул жолуна түшүрөрүнө көзүм жетти да Кыргызстан. Сиз профессионалдуу финансист катары ошону айтып жатасыз. Ооба. Анткени мен 2,5 жылдан бери тынбай кооперацияны изилдеп атам. Изилдебестен гана мына ишке турак жай кооперациясын ишке ашырып атам да. Бул жерде канча деген 130 үй бүлөнү мындай бактылуу кылдык да. Алар биздин кооператив болбосо ала алмак эмес. Бирок биздин баштаганыбыз кыйын болду да. Биз баштаганда элге айтып аттык да, мына ушундай болот, квартира аласыңар, але бир да квартира алып бере элекпиз. Бирок ошонун арасында бизге ишенип, ушул идеяга ишенгендер бизге мүчө болду да. Бул бир гана кандай деп айтсак, кооперативке бул ушу бир нерсе ишенимде турат да. Эгер биз баарыбыз бир идеяга ишенсек, анда бардык нерсени ишке ашырууга болот. Эгер биздин мамлекеттегилер бардыгы ушу кооперация идеясына ишенсе, анда мен ойлойм Кыргызстан өтө кыска мөөнөттө биз өтө экономикабызды көтөрүп кетсек болот. Кыргызстандын эң көңүлдүү маселелердин бири, эң негизги маселе десек болот, бул кедейчилик. Кедейчиликтин негизи кайрадан эле турак жайга байланыштуу болуп атат да. Анткени көбүнчө квартирага турушат, алган айлык акысы жарымысы квартира арендага кетет да. Сиздин оюңузча турак жайдын баасы туурабы бизде, адилеттүүбү? Анткени башка өнүккөн мамлекеттерди көрөсүң, ошол эле турак жай ошондой эле баада да. Эмне үчүн мынчалык кымбат биздин турак жай? Ошону чечүү жолдору деле барбы сиздин оюңузча? Мен жана айтып кеттим го, Кыргызстанда 30 миллион квадрат метр дефицит бар да. Жетишсиз. Бул статистикалык маалымат. Бул деген бизде Кыргызстанда турак жай жетиштүү болуш үчүн Бишкек шаарындай дагы бир шаарды куруш керек. Дагы бир шаарды куруш керек. Биздин 90-чы жылдан бери эмне үчүн мындай дефицит болуп калды? 90-чы жылдар оор жылдар болду. 2000-чы жылдар оор жылдар болду. Мындай чоң масштабта азыр деле оңой эмес. Азыр албетте чоң масштабта курулуш болгон жок. Бүгүнкү күндө курулуш бул багы бир 5% байлар үчүн эле курулуш болуп атат да. Калгандар эч кандай үй жайы жок эле жүрүшөт. Талаалап, бирөө миграцияда болсо, бирөөлөр Бишкектин ар бир конушунда комнаталарда күн өткөрүп атат. Бишкек шаарында ар бир 5-чи үй бүлө квартирада турат. Үй жайы жок. Ар бир 5-чи үй бүлө. Бул проблеманы мамлекеттин жардамы менен, банктардын жардамы менен чечүүгө мүмкүн эмес. Ушул 20 жылда
бизде курулуш болбогондуктан үйлөр аз, үй сатып алууга талап чоң. Туурабы? Ошол себептен бизде үйлөрдүн баасы өтө жогору. Эми Куда кааласа биздин кооперативден биздин прогноздор боюнча биздин кооперативде бул 5 жылдын ичинде 100 миңге жакын мүчө болот. Бул деген жок дегенде 30-40 миң квартирага талап пайда болот. Сатып алганга. Демек биз курулуш компанияларына талап жаратабыз. Сиз ошондой амбициялык абдан чоң максат коюп жатасыз. Ошондой кепилдик бере аласызбы? Кайра суроо берейин. 100 миң адам ошол үйгө камсыз болот деп. Албетте. Эгерде камсыз болсоңуз, анда сиз кыргыз эл баатыр болуп каласыз да. Чындыгында. Эми биз ооба, эми маселе мындай да, илгери эми мына жакынкы эле баягы 300 жыл мурун болгон биздин кыргыздардын эркиндик үчүн атамекендик согушу болду да, бул жунгарларга, калмактарга. Анда дагы ушул кыргыздын арасынан суурулуп баатырлар чыккан. Бердике баатыр, Эр Солтоной, Атаке баатыр, ушундай баатырлар чыкты да ар бир уруудан. Булар болбосо Кыргызстанды бошотпойт беле бир жөн. Эми 21-чи кылымдын дагы өзүнүн бир баатырлары болуш керек да. Ушундай кыйчал заманда бир баягы элге жол көрсөтүп, мындай жарыкты көрсөтүп, мындай жол бар деп жетелеп алып кете турганчы. Эми эгерде ошондой баатыр болуп калсам, анда мен өзүм канааттанган болом. Мен азыр чоң аталарым менен сыймыктангандай, баатыр чоң аталарым менен менен дагы кайсы бир доорлордо бир 200-300 жылдан кийин менин балдарым сыймыктанса, анда мен бул жашоону жөн жашап өткөн жокмун деп айта алам да, маселен. Кубан мырза, биздин программабызга катышып келгениңизге чоң рахмат. Сиздин ишиңизге ийгилик кылайм. Чоң рахмат. Биздин ошол менен көрсөтүүбүз